Мен китабы болбой калды. Нур Ислам, сен канталамай оюнду билесиңби? Жок, мага үйрөтчү. Кел мен сага үйрөтөм. Макул, үйрөтчү. Бул хан болот. Хан деген барып чогуртуп алгандан кийин аны ыргытканда бул чик туруп калды. Чик менен чиктатабыз. Кайра чик менен чиктатабыз. Кайра чик менен чиктатабыз. Меники тийбей калды эми сен. Меники тийбей калды эмне? Sadaqaң болайындар. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Ойнап отырасыңар балдар. Бисмилlah. Карабалдарым, бу силер эмне деген ойын ойнап отырасыңар? Канталамай. Канталамай? Ай баракелде. Бул чүкө менен улуттук оюндарды ушинтип унутпай ойнап жүргүлө макулбу? Канталамай деген оюн бул аябагандай илгертен ата бабадан келаткан улуттук оюнубуз болот. Мынакей упай деген оюн бар. Чүкө менен илгери ата бабаларыбыз ордо деген оюн ойношчу. Ушундай болгон улуттук оюндардын көбүн ойношчу чүкөлөр менен. Ошондуктан силер азаматсыңар. Ушундай оюндарды, улуттук оюндарды унутпай ойноп жүргүлө макулбу? Баракелде. Бисмилlah. Карамесе балдарым, анда мен силерге мына алдыбызда турган ээр токум тууралуу, башкача айтканда ат жаптыктары тууралуу айтып берейин, Силер кунт коюп тургула. Мына бореки мен кармап турган бул теердик дейбиз. Атка ээр токурда эң биринчи салынат турган бул теердик болот. Теердиктин үстүнө мынакей мореки желдик деп коебуз. Бул ээр эки жака жылып кетпеш үчүн коюлат, желдик коюлат. Желдиктен кийин үстүнө мынакей ээрди токуйбуз. Бул мына ээр токум. Анан желдиктин үстүнө ээрди коебуз. Анткени желдик ээр жылып кетпеш үчүн ортосунда желдик коюлат. Түшүнүктүбү? Желдиктин үстүнө ээр коюлат дагы. Ээр алдыга артка жылып кетпеш үчүн ээрдин алдында мына момундай болгон көмөлдүрүк деген. Көмөлдүрүк болот. Бул аттын төшүнүн өйдө ээрге илинет. Анткени ээр артка жылып кетпеш үчүн кармап турат. Ээр алдыга жылып кетпеш үчүн мынакей мунусун биз ээрдин куюшканы деп айтабыз. Куюшка мына бул аттын куйругунун алдына салынат. Түшүнүктүбү? Демек ээр алдыга дагы артка дагы жылбайт. Бирок ээр эки капталга кооп кетиши мүмкүн, туурабы? Мына бул ээрдин үстүнө биз көрпөчө салабыз дагы, көрпөчөнүн үстүнөн биз момундай басмайыл менен ээрдин үстүнөн аттын курсагынан бекем таңып коебуз. Ал эми ээрдин мунусун биз үзөңгү деп айтабыз. Үзөңгү тууралуу жакшы билесиңер да? Үзөңгү тууралуу илгертен табышмак бар, Тептим, тереке чыктым, бул эмне? Үзөңгү. Мына ошол үзөңгүнү мына аттын жаптыгынын бир мүчөсү ушу үзөңгү деп айтылат. Буга ат жаптыктарга дагы эмне керет билесиңерби? Аттын башына тартыла турган, салына турган нокто деген буюму бар. Анан жүгөн деген бар. Жүгөн менен ноктонун айырмасы жүгөндө ооздук тартыла турган ооздугунда темир болот. Түшүнүктүбү? Анан чылбыр болот. Ошого кошулган анан камчысы болот. Камчыны илгери ата бабалар камчыны колуна кармап жигиттерибиз, эркектерибиз аттан түшкөндө кончуна кыстарып, кулду куруп келсе мойнуна салып кулду курушкан. Болбосо мынакей аттан түшкөндөн аттын ээрдин кашына камчысын илип койгон. Ошентип жалпы жолунан
ушунун баары аттын жабдыктары деп айтылат. Ошентип балдар, мен силерге мынакей аттын жабдыктары тууралуу айтып бердим. Силер дагы муну унутпай, өзүңөрдүн бөбөктөрүңөргө, байкелериңерге, эжелериңерге дайыма айтып берип жүргүлө. Макулбу? Макул. Азаматсыңар балдарым. Чоғатай, сіз бізге жоңбақ айтып беріңізші. Айтып берейин балам. Айтып берейин. Бу силер дагы жомокту жакшы көрөсүңөрбү? Баракелди. Алтындарым, айтып берейин. Мен дагы силерге деп атайын даярдап койгон акылсыз хан нускалуу байбиче деген жомогумду айтып берейин, Анда силер кунт коюп угуп отургула. Илгери өткөн бир заманда байлыгына сан жеткис өтө бай хан жашаган. Ал хандын байлыгы ошончолук көп болгону менен, ошончолук бай болгону менен элге ырайымы жок, акылы жок хан болгон. Бир күнү хан өзүнүн баласын чакырып алып, ага мындай деп айткан. Жигиттер, Лаппай, менин баламды чакырып койгулачы бул жака. көп болот ханым. Болгула тезирээк. Көп болот. Чакырыпсыз ата. Келдиңби балам? Отур мындай. Балам. Бул жакын жерде бир аябай акылдуу аял бар дейт. Сен мага ошол аялды ээрчитип келишиң керек. Макул ата. Мен андан акыл алып, мен да акылдуу болайын. Анан сага бир нерсе айтып коеюн. Бул тууралуу эч ким укпасын, эч ким билбесин, эч ким көрбөсүн. Экөөбүз гана билели. Макулбу? Макул ата. Бал тезирээк жолго кагамын. Макул ата. Өзүм чакырып келем. Арбаңыз. İşiniz ilgili olsun. Келгеле ғой. Sizde hanım çakırı otar. Ханым жайчыл эле болду экен. Мейли, Жүріңіз. барса барайын. Жүр. Hanım, sizge akıldı örögöç ayal geldi. Киргизгиле. Көп болот hanım. Ханым, Келипсиң. Өтө эле тез келдиң. Алтыңдын басыгы жакшы го де. ханым. Сиз менден жакшы кеп кеңеш угайын деп чакырыпсыз. Эгер чын эле жакшы кеп кеңеш уккуңуз келсе, анда жакшылап көңүл бөлүп угуп туруңузчу. Сиз мен минип келген атты мактадыңыз. Жылкы кулунун желеде кезинде жакшылап асыраса, жакшы ат чыгат. Саяпкер кулунду жакшылап таптаса, жакшы ат болот. Бул сиздин сөзүңүзгө аралжы ханым. Ал эми сиздин элиңиз жөнүндө кеп кеңешинде айта турган болсом, сиздин элиңиздин арасында ачып арыгандар, бейбичаралар, жардылар аябай көп экен. Эгер сиз чын эле адилеттүү элиңиздин ханы болом десеңиз, анда байлыгыңыздын баарын элге таратып бергениңиз дурус. Эмне дейт? Чыгып кет. Бул өзүң босогосун экинчи аттуу уктуңбу? Жабкарлар, Көп болот hanım. жабыт кыланы, алып чыккыла. Жарайт hanım. Жигиттер, Лаппай hanım. ким бар ал жакта? Чакыргыла. Көп болот hanım.
Эмне бuyuruyorsunuz hanım? Нан алып кел бияка. Жарайт hanım. Каарданган хан эмне кыларын билбей, өзүнүн кызматчысын чакырып, ага нан алып келүүнү буйруйт. Ошондо хан нанды алып, ага уу сээп, кызматчысын чакырып, Эй! нанды Нан аялга көрөгөч акылдуу алып аялга баруусун тезинен буйруйт. жеткизгиле. Жигиттерге айтып кой. Болгула тезирээк. Жарайт hanım. Arbanız. Yolunuz bolsun. Ha, geçires. Biraz yolda açığa gelettim bile. Bir sındırımlarınız olsa жақсы olur ele. Ay, ne? Barın le alagal. Rahmat. Barın le alagal. Çoğun rahmat. Çoğun rahmat. Yolunuz sıdır olsun. Çoğun rahmat. Ошентип акылсыз хан малын аяйм деп жатып, баласынан ажырап калган экен. Көрдүңөр балдар. Ошондуктан силер дагы акылдуу болуп чоңойгула, адептүү болуп чоңойгула. Баракелде. Ой, Нурислам уктап калган турбайбы? Кой балдар. Эмки жолу келгенде дагы мен силерге жакшы жамак айтып берем, Баракелде.